Бейиш нуру. Ааламдагы эң күчтүү мобилдик оператор кайсы экенин билесизби? Ал дуа. Бүткүл жерден тартат. Биз дайыма дуа кылабыз. Кээде бир нерсени өтө катуу каалап суранабыз Аллахтан. Бирок суранычыбыз кээде болбой калат. Бул учурда үмүтсүздүккө түшөбүз. Атүгүл Аллахка таарынып калган учурларыбыз да болот тилекке каршы. Эмне үчүн менин дуам кабыл болбоду деп Аллахтын мээримдүүлүгүнө каршы чыгабыз. Бирок тагдырына нааразы болгон өзүнө эле зыян келтирерин билбей жатабыз. Аллахтын ырайымдуулугуна каршы чыккан ырайымдуулуктан куру калаарын билбей жатабыз аттиң. Чөккөн сайын чөгүп, баткан сайын батып бара жатканыбызды билбей жатабыз. Эгер сенин да проблемаларың көп болсо, дуаларың кабыл болбой жаткан болсо, анда бул видео сен үчүн. О, менин ушул видеону көңүл коюп карап олтурган бир тууганым. Алгач терең дем ал. Өзүңдү бас. Жүрөгүңдү, жан дүйнөңдү бош карма. Эми жакшылап кулак сал. Аллах мээримдүү, ырайымдуу зат. Ал бизге эмне пайда, эмне зыян экенин эң жакшы билет. Сен сурап жаткан нерсе берилбей жаткан болсо, демек ошол нерсенин берилбей калышы сен үчүн пайдалуу. Ар бир иште бир акылмандуулук, бир сыр бар. Унутпа. Бир хадисте Аллах дуа кылгыла мен жооп берейин деп айтат. Демек, Аллах ар бир дуага жооп берет. Бирок жооп берүү башка, кабыл кылуу башка. Элестетиңиз, кичинекей бир бала докторго келип, доктор байке, мага тиги дарыны бериңиз десе, доктор дароо берип коюшу да мүмкүн, же бербей коюшу да мүмкүн. Себеби ал доктор болгондуктан бул дары кичинекей бала үчүн зыян же пайда экенин эң жакшы билет. Биз дагы жаш бала сыяктуу Аллахтан ар нерсени сурай беребиз. Бирок биз сурап жаткан нерсе биз үчүн пайдалуубу же зыяндуубу эң жакшы Аллах билет. Пайдалуу болсо берет, же ордуна дагы башка бир нерсени берет. Же зыян болсо такыр бербейт. Дуа ибадат болгондугу үчүн биз дуа кылган сайын бизге сооп да болот. Акырет үчүн эң жакшы бир инвестиция болот. Ошон үчүн дуаны бир гана Аллах ыраазычылыгы үчүн кылыш керек. Мисалы, жамгыр жаабай калган учур жамгыр намазынын убактысы кирди деген мааниге келет. Күндүн батып жаткан кези болсо шам намазынын убактысы кирди деген мааниге келгендей. Жамгыр жаабай калган кезде жамгыр жаасын деп жамгыр намазы окулбайт. Жамгыр намазынын убактысы кирген үчүн Аллах ыраазылыгы үчүн гана окулат. О, менин бир тууганым, сени түйшөлткөн бир маселең барбы? Сыгылып, сар санаага батып жатасыңбы? Кандай четсем деген проблемаларың барбы? Коркпо. Бул маселелер, проблемалар кудум дуанын азаны сыяктуу. Азан окулган кезде намаздын убактысы болуптур деп намазга шашабыз. Демек, проблема келген кезде дуа деген ибадаттын убактысы киргендигинен кабар берет. Башыңа мүшкүл иш түшсө, дуанын убактысы кириптир деп бил. Аллах өзүн эстетүү үчүн сага ошол мүшкүлдү жөнөттү. Мүшкүлдү берген зат кайра эле ал мүшкүлдү чечүүчү зат. Аллах жүрөктүн түпкүрүндө жаткан жашыруун сырларды билүүчү. Ичиңдеги болгон дарттарыңды да ага айт, жалбар. Кылган күнөөлөрүң болсо Аллахтан ыйлап кечирим сура. Ар бир түндүн таңы болгондой, ар бир кыштын жазы болот. Ошол сыяктуу эле ар бир оор мезгилдин жыргалчылыгы да келет. Ибрахим алейхисаламды оттун ичинде, Юсуф алейхисаламды кудукта, Юнус алейхисаламды балыктын ичинде таштап койбогон Аллах сени да кыйынчылыкта таштап койбойт. Сен болгону Ибрахим алейхисалам, Юсуф алейхисалам, Юнус алейхисалам сыяктуу Аллахка дуа кыл. Бедуизаман Сайд Нурси Ырселей Нур тафсиринде Аллах берүүнү каалабаганда каалоону бербейт эле деп жазат.
Ар бир адамда каалоо сезими бар. Бул каалоо сезимин Аллах берген. Демек Аллах биз сураган нерселерди берүүнү каалабаганда бизге каалоо сезимин бербейт эле. О менин бир тууганым. Хадисте Аллах кулум мени кандай тааныса, ага ошондой мамиле кылам деп айтат. Ошондуктан Аллахты жакшылап таанып билели. Ал берешен зат, мээримдүү зат, ырайымдуу зат, күнөөлөрүмдү кечирет, бүткүл түйшүктөрүмдүн ачкычы анда деп таанысак, Аллах бизге ошондой мамиле кылат. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.